Саламаттуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Чоң Таш айылындагы Ата Бейит мемориалдык комплексинен эфирде чыгып жатабыз. Эсиңиздерге сала кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков 2020 жылдын 27 июлунда жарлыкка кол койгон. Ал жарлыкка ылайык 2020 жылдын 30 июль күнү бүткүл өлкө боюнча улуттук аза күтүү күнү. Сейчас мы ведем трансляцию из мемориального комплекса Ата Бейит в селе Чонташ. Сегодня, 30 июля, в Кыргызстане объявлено днем национального траура по жертвам пандемии коронавирусной инфекции. Напомним, указ об объявлении Дня национального траура президент Сооронбай Жээнбеков подписал 27 июля. Сегодня по всей стране приспущены государственные флаги, так же, как и на зданиях дипломатических и консульских представительств. Сегодня мы вспоминаем и чтим память тех, чьи жизни унесла эта страшная болезнь. Бүгүн биз коронавирус пандемиясынан каза болгондорду эскеребиз. Бул илдет тууралуу маалымат дүйнөгө 2019 жылдын декабрь айында тарап, биздин өлкөгө дагы бул илдетти өткөрүп жибербөө аракеттери жыл башынан, тактап айтканда январь айынан башталган. Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңеши 27 январда бул маселени караган алгачкы жыйынын өткөргөн. Ошол күндөн тарта калктын саламаттыгын сактоо жаатында каралган маселелер өлкөнүн күн тартибиндеги негизги катарга чыкты. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдында атайын республикалык штаб түзүлүп, ал бүгүнкү күндө дагы ишин улантып жатат. Впервые об опасности коронавирусной инфекции весь мир узнал в декабре 2019 года. И вот сегодня, 30 июля, исполняется ровно полгода, как Всемирная организация здравоохранения признала вспышку распространения коронавирусной инфекции чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Впервые в январе этот вопрос по недопущению проникновения в стране и дальнейшему распространению коронавирусной инфекции был рассмотрен на заседании Совета безопасности. В стране создан республиканский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Штаб работает и по сей день. Каждый день проходит заседание штаба, на котором обсуждаются меры по сдерживанию и улучшению эпидемиологической ситуации в стране. 11 мартта бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул коронавирус инфекциясынын пандемия деңгээлине чыкты деп жарыялады. Ал эми Кыргызстанда болсо бул дартты жугузуп алгандардын алгачкылары март айында катталгандыгын жакшы билесиздер. Андан бери ушул дартты ооздуктоо максатында бир топ чечкиндүү кадамдар жасалды. Эң алгачкылары эле ушул айрым аймактарда өзгөчө абал киргизилген. Дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде бул дарттан эбегейсиз сандагы жарандардын, адамдардын каза болгондугун билебиз. Миңдеген жарандарыбыз дагы ушул мамлекеттин, дарыгерлерибиздин, ыктыярчылардын элге жардам берген ушул биздин жарандардын колдоосу менен айыккандардын саны дагы аз эмес экендигин белгилегибиз келет. Бирок ошол эле убакытта биз карантиндик шарттан акырындык менен чыгуу маалында объективдик, субъективдик себептерден улам дагы ушул илдет чукул жайылып кетти. Тилекке каршы биз бир топ мекендештерибизден, замандаштарыбыздан айрылып, бүгүн ушул коронавирус 19 илдетинен каза тапкан кыргыз жарандардын саны 1300дөн ашып отурат. Алардын ичинде белгилүү замандаштарыбыз, ар түрдүү кесиптеги мекендештер, көп улуттуу элибиздин өкүлдөрү, укук коргоо органдарынын кызматкерлери, ушул жоо менен алдыңкы катарда баатырдык менен күрөшкөн дарыгерлерибиз да бар. Напомним, Всемирная организация здравоохранения еще 11 марта признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. В Кыргызстане первые случаи заражения были выявлены в середине марта. Тогда буквально через несколько дней на всей территории страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а позже в некоторых городах и районах республики было объявлено чрезвычайное положение. С момента распространения коронавируса по всему миру уже насчитывается больше 16 миллионов зараженных.
Биз турган Ата Бейит мемориалдык комплексинде кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөгү жанын курман кылган аталарыбыз түбөлүккө жайылган. Элибиздин тарыхында өзгөчө орунга ээ болгон 1916 жылдагы окуялардын курмандыгы болгон бир боорлорубузга арналган эстелик да мына ушул жерде орун алган. Кыргыз элинин улуттук сыймыгы болгон Чыңгыз Айтматов агабыздын да элесине таазим этип, мына ушул Ата Бейитке келебиз. Өлкөбүздүн жаңы тарыхындагы баатырлары, апрель окуясында курман болгон мекендештерибиздин түбөлүк жайы да мына ушул Ата Бейитте. Дүйнө апатына айланган илдеттин кесепетинен каза болгон кыргызстандыктардын элесине Куран түшүрүү иш-чарасы да бүгүн мына ушул Ата Бейит комплексинде болгону турат. Мы находимся в мемориальном комплексе Ата-Бейит, где покоятся наши отцы и деды, внесшие неоценимый вклад в становление государственности. Здесь установлены памятник жертвам восстания 1916 года, имеющий особое значение в истории нашего народа. Мы посещаем этот мемориал, преклоняясь памяти великого писателя, философа, мыслителя Чингиза Туrekуловича Айтматова. Здесь также покоятся герои новейшей истории страны, жертвы апрельской народной революции. И сегодня здесь, в комплексе Ата-Бейит, будет прочитан Куран и по кыргызстанцам, ставшим жертвами пандемии. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل
قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجرتقن الله وشوقلغان تلاوة القرآن صوابطرون 1100 жолу Куранды башынан аягына чейин окулган хатым Курандын соопторун, түлөө курбандык чалуулардын соопторун бу дүйнөдө өтүп кеткен жалпы момун мусулмандардын катарында репрессияда курман болгон ата бабаларыбыздын аруагына, Чыңгыз Төрөгул уулу атабыздын аруагына, апрель окуясында курман болгон шейит баатырларыбыздын аруагына, өзгөчө мына ушу жылы коронавирустан, пневмониядан акыркы күндөрү курман болгон бардык жарандарыбыздын аруактарына калыс багыштадык, өзүн кабыл кылгын. Жараткан Алла жаткан жерлерин жайлуу кылгын, топурактарын торко, кабырларын нурлуу, бейиштин бакчасы кылгын. Билип билбей кетирген кемчилдик ката күнөөлөрүн кечиргин. Жараткан Алла өз мээримиңе бөлөп түбөлүккө бара турган жайын Фирдаус бейишинден өзүң орун бергин. Жараткан Алла ушунча хатым Кур'ан-ы Каримдин урматынан элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынчтык, биримдүүлүк, достук, токчулук, туруктуулук өзүң насип кылгын. Жараткан Алла бардык оору балелерден өзүң сактагын. Бейтепканада, үйлөрдө ооруп жаткандардын баарына толук, я Алла, туруктуу шифа бергин. Жараткан Алла кылган дуаларыбызды, пата тилектерибизди
өзүң кабыл кылгын. О жараткан Алла, жалгыз өзүңө гана сыйынабыз, өзүңө гана тооба келтиребиз. Каза болгон мекендештеримин жаткан жерин жайлуу, топурагын торкоо, жандары бейиште болсун, бейиштеки даражасын бийик кыла көр. Кетирген күнөөлөрүбүздү кечирип, өзүң бизди колдой көр. Ооруп жаткан мекендештериме тезирээк айыгып кетишин тилейм. Журтубузду илдеттен тезирээк кутулушун буйра көр. Элибизге ден соолук, аманчылык, ынтымак, рызкы, бакты таалай, ийгиликтерди бер. Жергебизге тынчылык, мамлекетибиздин бүтүндүгүн, өлкөбүздүн өнүгүүсүн насип кыл. Сүйүктүү мекенибиз Кыргызстандын жараткан Кудайым өзүң колдой көр. Амин. Аза күтүү күнү коронавирус 19 дартынан каза болгон мекендештерибиздин арбактарына Куран түшүрүү иш-чарасы дагы мына ушул Ата-Бейит комплексинде болуп өттү. В мемориальном комплексе «Ата-Бейит» состоялось поминальное мероприятие по жертвам пандемии коронавируса. Был прочитан Куран. В поминальном мероприятии приняли участие президент Сооронбай Жээнбеков, спикер Жогорку Кенеша, премьер-министр, председатель Верховного суда, начальник Генерального штаба вооруженных сил и муфтий Кыргызстана Максат Аджи Токтомушев. Окулган Куран кабыл болсун.